Бул кылмыш иши 2017-жылдын 2-февралында мага карата козголгон. Дастан Бекешевдин арызы боюнча мага жалган жала жапты деп ошо боюнча иш козготтурган эле да. 2 жыл бою ушул 2 жылдын аралыгында мен инфарктта болдум. Ошо СИЗОго түрмөсүнө да камалдым. Анан өзү негизи Дастан Бекешев баш аягы 7 жолу арыз жазган. 6 жолу отказ чыгарып, Темирдан Орлуктун кыймыл аракетинде кылмыштын курамы жок деп. Анан 7-чи жолу иш козгоп салышкан мен жана Атамбаевка арнап ыр жазгандан кийин. Ошо 2 жылдын аралыгында иш сотко өтүп, мен инфаркт болуп ортодо операция болдум. Андан кийин жана былтыр түрмөгө камалдым, СИЗОго 42 күн. Жыйынтыгында жогорку соттун 3 судьясына иш козголуп, бирок ал иш да токтотулган болчу. Анан ушу 7-февралда Дастан Бекешев арызын артка алды да, анын иш токтоду дейт. Анан мен ага макул эмесмин дедим. Мен шаардык сотко кайра беришим керек десем, айтып атышат: "Эми сен кандай иш токтоткон турбайбы, башың кутулган турбайбы? Сен неге муну кайра көтөрөсүң?" дейт. Мен биринчиден айтар элем да. Биринчиден Дастан Бекешев арызын артка алганда мен кылмыш жообуна тартылган адам катары бойдон эле калдым. Кылмышкер болуп эле калдым. Кылмыш кылып, анан баягы жабырлануучудан кечирим алган сыяктуу болуп калды. Анан мунун эмнеси зыян болуп атат? Мен өзүм мен 7 тууганмын, апам Баатыр эне. Ушу кылмыш иши козголгон күндөн баштап мен апама Баатыр эне деген наамды бербей келишкен, себеби бир балаңдын үстүндө кылмыш иши бар экен деп. Анткени ушу Баатыр энеликке кагаз чогултканда МВДдан справка керек экен, балдары соттолгон эмес деген. Ошол маалда менин кылмыш ишим козголгон, Орумков Темирланга козголгон деген справка кайра чыгып турган. Азыр барып да кайра МВДдан мына иш бүттү деп сурасак, ошол жерден айтып атышат: "Баары бир биз привлечен деп беребиз" деп, анткени сиз деген акталган жоксуз. Сизди просто сиз кылмышкерсиз. Ошол эле ойдон. Просто арызды алып сизди соттобой койду деген мааниде түшүндүргөндө мен айттым: "Анда мен уже шаардык сотко берем. Мен акталышым керек." Экинчиден бул иштин Дастан Бекешев арызын алмак эмес, анткени бул ушунча чуркап жүрүп анан алмак эмес да. Муну соттор менен ичара келишип туруп алышты, себеби жаңы кодекстердин негизинде иш каралып, анын үстүнө могу акыркы күбөлөр суралгандан кийин мен толугу менен акталмакмын да, толугу менен. Мен толугу менен акталып чыксам, анда менин үстүмөн иш козгогон тергөөчүнүн үстүнөн өзүнө иш козголот, прокурорго иш козголот. Ошол Үмүт беле, Үкөй беле, Үмүт болсо керек, Конкубаева деген Октябрь райондук прокуратурасында иштечү. Азыр башка прокуратурага көтөрүлүп кызматка кетиптир. Ошол айымга да иш козголмок, жок дегенде жоопко тартылмак. Шаардык прокуратурадан Шаршекеева деген прокуратурага, себеби булар мени баягы сотко келбей кой деп камакка алаарда, адвокаты жок камап коюшкан да. Мен сотко келбесем да сөзсүз адвокат болуш керек экен. Адвокаты жок камап салган. Ошон үчүн Авчи Алиев дагы жоопко тартылмак. Андан тышкары ошол Авчи Алиевдин чечимин күчүндө калтырган шаардык соттун 3 судьясы Бектемирова, Аккозуев, Момуналиев деген судьялар жоопко тартылыш керек болчу. Жыйынтыгында баары бир деле айланып отуруп, берки жогорку соттун 3 судьясы Бокоев, Акыев, анан Эсенкановторго күч келет эле да, алар да жоопко тартылып, алардын иши кайра каралмак. Бул жерде эң кутулуп кетүүчү эле жол ушул болуп калды. Эгерде Дастан Бекешев арызын алып кетип калса эле, баардык иш токтогону турган да. Буга чейин да Дастан 2 жолу мага кайрылып, "Давайте анда мен заявлениемди арткылайын" дегенде мен болбой койгом. Ал убакта закон өзгөрө элек болчу. Анан муну закон өзгөргөнү пайдаланып эле бир кандайдыр неме менен чечип кетишти да өздөрү. Негизинен мындай факты менен деги эле иш козголмок эмес экен, иш өзү туура эмес козголгон экен да. Бул ошол козголуп сотко өткөндө эле 2017-жылдын мартында сотко келгенде эле кайра же болсо кайра тергөө жиберилиш керек болчу, же болбосо таптакыр эле отказ чыгарылыш керек болчу да. Мындай жалган жала жаптың деп иш козгоп, анан мындай тарыхта болбоптур да. Булар документ жүзүндө мени жалаң эле кылмышкер кыла беришкен да. Сыртыман элечи. Бүт немен. Анан ошонун баары акыры мына аягында баягы жогорку соттун 3 судьясына иш козголгондо бүт айгинеленип чыгып калганда, бирлери ачыла баштаганда коркуп кетишти да, булар артка чегинди да. Мен баары бир деле сотко, ошол шаардык сотко берем, себеби мен үмүттөнөм да, баары бир деле азыр делечи. Анткени баягы президенттин деле сөзү бар го, жанагы Коопсуздук кеңешинде деле айтты эле го былтырчы. Ушу соттордун реформасы, соттун немелерине көп көңүл бурулат деп. Анан ойлойм ошол неметилет деп каралат. Себеби кандай көз көрүнө, канча жөнөкөй иш болсо бир жөн, же эч ким билбеген иш болсо бир жөн,
2 жылдан бери мына кайра эми коомчулукка белгилүү болуп калды, бүт эмне иш болуп атканы, кандай кеткени. Анан ушунча козголуп, ушунча болгон ишти эчтеке болгон жок деп жыйыштырып койсо, анда кыргыз сот системасы кандай экенин анда өзүнүн жүзүн өзү ачып коет да. Ким экенинчи. Мен ойлойм кайра каралат, мен кайра акталышым керек. Мага Дастан Бекешевдин кечириминин дагы, ырайымдуулугунун да кереги жок эле, өкмөттүн дагы эч кимисинин мага ырайымдын кереги жок. Мен акмын. Мен далилдеп бере алам.